Мектебим билим кени алтын уям, мекендин акыл кенчи сен деп туям. Мөңгүдөй таза тунук сезимиңден мен дагы канат кагып барам улам. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз сиздерди Жалал-Абад облусуна караштуу Ноокен районундагы айтылуу нефтичилер шаарына айланган Кочкор-Ата шаарынын номер 14 Иван Михайлович Губкин атындагы жалпы билим берүүчү мектеби тууралуу тааныштырабыз. 960 окуучуга ылайыкталган мектептин имараты 1974 жылы түптөлүп, Кочкор-Ата аймагындагы мыкты мектептердин катарын толуктаган. Бул мектептин бүтүрүүчүлөрү азыркы учурда ар кандай ардактуу кесиптерди аркалап келишет. 90-жылдары мектепте 1000 окуучу билим алса, азыркы учурда 2200 окуучу 2 нөөмөттө билим алат. Мектепке 2023 жылы кошумча имарат курулуп, пайдаланууга берилди. Азыркы учурда билим берүү уясында 80ден ашык мугалим. Алардын 72си жогорку билимдүү болсо, 12си билим берүүнүн мыктысы төш белгисин ээлери. Ал эми 11 мугалим билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. Мектептин учурдагы директору Орозова Арзыкан Кочкоровна коллективди ийгиликтүү жетектеп келет. Акыркы 5 жылдыкта республикалык предметтер аралык олимпиадада 18 окуучу областтык баскычта ат салышып, байгелүү орундарды ээлесе, 2022-2023 окуу жылында 11 класстын окуучусу Адилова Гүлшада республикалык баскычка ийгиликтүү катышып келди. Жалпы республикалык тестирлөөдө бүтүрүүчүлөрдүн алды 196 балл менен райондо жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон. Мындан сырткары, окуучуларыбыз улуттук олимпиадада жана 6 класстар арасында математика предмети боюнча өткөрүлгөн олимпиадаларда жеңүүчү болуп келе жатышат. Белгилей кетсек, 2024 жылы 6-Б классынын окуучусу Акимов Ариет облустук турда 1 орунду багындырып, республикада да 1 орунду ээледи. Ал эми класстан сырткаркы иштерде мектептин атын чыгарган окуучулардын катарын спорт тармагында Азия чемпионаты жана эл аралык эркин күрөш боюнча турнирлерде бир нече жолу биринчиликти багындырган 11А классын окуучусу Кахаров Рустам жана Эргешев Бекзаттарды белгилеп кетүүгө болот.
окуучулар, сабагыңар көңүлдүү өтсүн. Мектепте 2019 жылдан бери башталгыч класстар мугалимдери окуу керемет долбоорунун алкагында ийгиликтүү билим берип келишет. жылы мектеп алдында навигатор тынчтык клубу түзүлүп, клубтун мүчөлөрү тарабынан шаар жаштарынын арасында түрдүү иш-чараларды уюштуруп келишет. Заман талабына ылайык санариптик технологияларды колдонуу менен мугалимдерибиз кызыктуу сабактарды уюштуруп келишет. Бул үчүн мектепте бардык шарттар түзүлгөн. Ар бир кабинетте видео көзөмөлдөр орнотулган. Мектепте бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен
башталгыч класстарга ысык тамак уюштурулган. 1000 окуучу ар күнү ысык тамак менен камсыз болот. Дени сак бала, заманбап мектеп, чыгармачыл мугалим менен келечекке карай максаттуу барат.